Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Бүгүнкү биздин сапарыбыз Борбордон 1100 километр алыстыкта жайгашкан Өрүкзарлуу Баткен областына караштуу Лейлек районунун Көкташ айылында. Биздин бул жакка келүүбүздүн себеби ай чырайлуу кыргыздын керемет кызы Мыскалайдын оор тагдыры түрткү болду. Мыскалай аталган айылда 1994 жылы 28 июлда жарыкка келген. Төрөлгөндө бир үй бүлөнүн жалгыз кызы болгондуктан ата-энесине чексиз кубаныч тартууланган. Тилекке каршы 3 жашынан тарта бетинин сол жак бөлүгүнө белгисиз шишик пайда боло баштаган. Мыскалды ошол замат атакеси борборго алып келип, жалдагы балдар ооруканасына 27 күндө аралаткан. Ассаламу алейкум, ардактуу көрүүчүм. Сиз күбө болуп жаткан видео каналыбыздан орун алып, элдин назарына тартууланар замат мээримдүү жана берешен калк колдорунан келген салымын кошуп, сулуу кызыбыздын тагдырына кайдыгер карабай биз күткөн сумма тамчылап чогулуп жатканын айтууну туура көрдүк. Башыбызга иш түшкөндө элдин жардамы менен чогулуп жаткан каражаттын эсебин ошол элге кайра отчет берүүнү туура чечип, анда назарыңыздарды чогулган эсепке бөлүңүздөр. Сбербанк аркылуу $2624. Экинчи, туугандар 214320 сом, ал эми Элсом аркылуу 34019 сом чогулду. Мыскалга жалпысынан 10.000 АКШ доллар керек болсо, бүгүнкү күндө анын жарымынан көбү чогулду. Албетте, сиздердей мээримдүү калктын жардамы менен. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бейкутчулук өкүм сүрүп, эч бир жан оорунун азабын тартпасын. Тапканыңар жугумдуу болуп, жаратканым эки дүйнө бактылуулугун берсин. Эң негизгиси, ата-эне, бир тууган жерге жээңиздер менен аман болуңуздар. Эми келиңиздер, калган $3800 чогултуп, Мыскалдын толук айыгып келүүсүнө себепчи болуп берели, ардактуу мээрман мекендештер. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду деп негизги максаттарыбыз ушу кичине болсо да аздыр көптүр элибизге, журтубузга, мекенибизге пайдабыз тиип калса экен деген чоң үмүттөр. Ошол үмүттөрдүн аркасында бүгүн канчалаган аракеттер жүрүп келет. Бирок ушул аракеттерибизден Кудайга шүгүр, кайдыгер карабастан ушул элдин тымагы менен жүрүп жаткан иштерге кайдыгер болбостон дүйнөнүн булуң бурчунан, дүйнөнүн төгөрөктүн төрт бурчунда жүргөн кыргыз мекендештер, бир туугандар кол сунуусу менен бүгүн сиздер биздин жаныбызда турган Мыскалай карындашыбыз, оордошубуз, бир тууганыбыз ден соолугун жакшыртыш максатында $10.000 чамасында акчалай жардам керектелет экендигин биз коомчулукка жарыя кылганбыз, элге кайрылганбыз. Бирок ушул кайрылуубуз эч мындай кур калбастан, көрүп туруп кайдыгер болбостон кол сунганыңыздардын жыйынтыгында биз бүгүн отчет берип коелу деп атабыз. Анткени ар бир ишибизди ошол отчеттук негизде иш алып барып келебиз. Россиядан, ошол Сбербанктан, Россиядан жөнөткөн акчалай которуулар ошол $169.100 болду. Бул $2624 болду.
элден туугандардан, тууган уруктардан ушул чогулган акча 214.320 сом чогулган тууган уруктан ушул мынакей ушул тыйындап чогулган куралып аткан бул акчалай жардамдар. Андан тышкары мынакей бул жерде Мыскалайдын карточкасынан 50 сомго түшкөн акчалар бул 34.019 болду. Мындай Кыргызстан ичинде дагы 50 сом кызматында бизден да көп сурашып атат. Ошо сураганда биз ошол Мыскалайдын дагы данныйларын бердиктеп, ошол видеолордун алдында сиз көрүп турган бул видеонун алдында да тиркелип турат. Ошого дагы азыркы учурда жалпы эсебинде $6.268 чогулду. Эми дагы Кудай буйруса $3.800 чогулса $10.000 жетет экен. Дагы да чакырык кылып, ыраазычылыгыбызды билдирип, экинчиден чакырык кылып, ошол мынакей көптү күтсө көй болот деген сөздүн аркасында биздин бүгүн аракеттер. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Мына ушул тыйындап чогулуп аткан акча бир үй бүлөгө, Кудай буйруса бир үй бүлөнүн мына ушул Мыскалайдай кызына чоң жардамыңыздарды берип атасыздар. Аллах сиздерден ыраазы болгон болсун, Кудай буйруса. Анан мына тайкеси отурат, Аскар байкебиз дагы колунан келишинче ар бир тууганы, жакындары баарысы жапатырмага аракет кылышып атат буйруса. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Мына эртең менен биз Индияга учуп кетүү алдындабыз. Билеттер болсо алынды, сүйлөшүүлөр жүрдү буйруса. Эми Кудай буйруса намазда дуа кылып коюңуздар. Ушул урматтуу туугандар, намазда, тахажжуд намазда туруп дуа кылып, биз ушул ден соолук жакшырып келгиче сиздердин сөзсүз эле акчалай жардам эмес, мына ушундай жан дүйнөгө бир түрткү болчу, эң күч берүүчү ден соолук жакшырсына ушул бата тилегиңиздер да биз үчүн өтө зарыл. Кудай буйруса Аллах ыраазы болсун. Анан мынакей өзүңүздүн дагы эки сөзүңүздөн кайрылып койсоңуз болот. Assalomu alaykum, урматтуу халайык калк, Кыргызстандагы элим, журтум. Алла баарыңыздардан ыраазы болсун. Мына буюрса жакшы эле акча чогулуп атат. Тапканыңыздар Алла Таала береке берсин. Азыр мына 6.000 ашып калды буюрса. Акчабыз буюрса эртең буларды жөнөтсөк, ден соолугун чыңап келсе, ушу карындашыбыз дагы жакшы болот эле. Чоң рахмат. Ар жактан акчалар келип атат. Бергениңиздерге ыраазы болуңуздар. Бизге берген болсоңуздар, Алла Таала сиздерге берген болсун. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Дагы мына бир аз жетпей турат. Колдон келишинче дагы жардам көргөзүп коюңуздар, урматтуу туугандар. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге чоң рахмат. Сиздердин ийгилигиңиздер менен ушинтип кетип атам. Тапкан акчаңыздарга Кудай береке берсин. Чет жакта жүргөн акалар, эжелер, бир туугандарыма чоң рахматымды айтам. Кудай буйруса барып жакшы болуп келип. Рахмат чоң бардыгыңыздарга. Мына азамат энибизге дагы чоң рахмат. Мына биздин Лейлекке барышта эле өтө калыс жол, 1100 километр. Ушул убакытын коротуп бизге ушул карындашыбыз үчүн барып эме кылып элдерди чогултуп, ошо өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып келди. Ага дагы чоң рахмат. Иштерине ийгилик, Алла Таалам ден соолугун берсин, үй бүлөсүндө тынччылык, аманчылык көп жашасын. Чоң рахмат азамат. Алла ыраазы болсун. Сенин бул жерде кызматың өтө чоң. Мактоолор бир гана Кудайга болсун, бир тууган. Анан ушул Кудай буйруса биз жөн гана себепкербиз. Мыскалайдын дагы көптүн катарында ден соолугу жакшырып, ата-эненин кашында бактылуу кызы болуп бүгүн өмүр сүрсө, эртең Кудай буйруса бир үй бүлөнүн бактылуу өмүрлүк жары болуп, бир үй бүлөнүн бактылуу ошо балдардын, кыздардын энеси болуп, бир келген бул жалганда Кудай буйруса бактылуу чоң эне болуп, тайына боло турган мүмкүнчүлүккө жетишликке биздин сиздин ынтымагыбыз, биримдигибиз балким себеп болот деген ойдомун. Ошон үчүн бүгүнкү биздин кылган ишибиз балким сиз 100 сом, балким 10 сом, балким 1000 сом колуңуздан келгенин бөлүшкөндүрсүз, бирок бөлүшүп атасыздар. Бирок ошол бөлүшүү балким биз айткан жанагындай ийгиликтерге чейин жетишинде карындашыбыздын, мекендешибиздин жүрөгүндө жашайт, сиздин биздин жакшылыгыбыз Кудай буйруса. Ошон үчүн
жакшылык кылуудан чарчабайлы. Кудай буюрса Аллах Таала ушул жакшы үмүт тилектер орундалып, көп дуа тилек кылып туруңуздар. Биз эртең Индияга учуу алдындабыз, Кудай буюрса. Буюрса эртең Индияга эртең менен учуп барып келсеңер, аңласа Алла Таала шифа берген болсун иншалла. Баарыбызга жомага ашырды болсун, аман эсен барып келгилесиздер дагы.